Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен мобилографиядагы эң маанилүү нерсе жарык тууралуу сүйлөшөбүз. Албетте, бул видео тартууда эң маанилүү. Себеп дегенде, жарыкты туура пайдалануу менен биз сонун кадрларды чыгарсак болот. Эң алгач эле бул жарык деген эмне? Жарык деген бул фотографиянын негизги жана эң жандуу визуалдык каражаттарынын бири. Ал эми жарыктын кызматы тууралуу айта турган болсок, жарык бул тартуу искусствосунда эң негизги курал. Анткени жарыктын жардамында гана кооз кадрлар жаралат. Жарыктын кызматы. Жарык бул видео же болбосо сүрөт тартууда эң негизги курал болуп саналат. Анткени биз жарыктын жардамы менен гана эң жакшы кадрларды тарта алабыз. Мисалы, азыр мен сиздерге сүрөт аркылуу көрсөткүм келип атат. Жарыктын фотодогу орду. Мисалы, биринчи сүрөттө жарык астынан берилген. Астынан берилгенде жалпы ушундай көрүнөт. Ал эми экинчи сүрөттө жарык астынан жана үстүнөн берилген. Бул жарык жасалма жарыктын жардамы менен берилип жатат. Эгерде сиз астынан жана үстүнөн жарык берсеңиз ушундай көрүнөт. Ал эми үчүнчү только башынан. Ал эми төртүнчүсү артынан жана үстүнөн. Ал эми астындагы оң жактагы сүрөттө бир капталдан жана артынан алысыраак жарык берилген. Ал эми кийинки сүрөттө бир жагынан эле жарык берилгенде сүрөтүңүз примерно ушундай көрүнөт. Ал эми бул жерден баягы жарыктын жардамы менен сиз кандай сүрөттөрдү тарта аласыз, ошону айтып берип жатам. Ал эми жетинчиде бул капталдан берилген жарыктын жардамы менен тартылган. Ал эми акыркы сүрөттө эки четинен жарык берилип, баш жагында бир аз караңгы көлөкө калып калган. Ошондой эле дагы бир айта кетүүчү нерсе, сүрөттү тартууда жарыкка каршы эч качан тартпаш керек. Жарыкка каршы тартканда мына ушундай сүрөт келип чыгат. Жарыктын эки түрү бар. Биринчиси жасалма, ал эми экинчиси табигый. Жасалма жарыкта биз дал ушундай инструменттерди колдонобуз. Бул инструменттердин жардамы менен биз жасалма жарык берип, анан видеолорубузду, сүрөттөрүбүздү тарта алабыз. Ал эми экинчи бул табигый жарык. Табигый жарык бул күндүн нуру жана ошондой эле айдын жарыгы деген сыяктуу. Мисалы, бул жерде белгилей кетүүчү нерсе күндүн баягы чыгып келе жаткан маалында жана ошондой эле күндүн батып бара жаткан маалында тартылган сүрөттөр аябай кооз жана орусча айтканда естественный чыгат да. Алтын убак деп коет бул тил менен айтканда. Алтын убакта тартылган сүрөт, видеолор аябай сонун чыгат. Табигый жарыктын жардамы менен күн чыгып жаткан маалда жана ошондой эле күн батып бара жаткан маалда сиз жаратылышта сонун сүрөттөрдү чыгарсаңыз болот. Ал эми дал ушул эле табигый жарыктын жардамы менен үйдө дагы сүрөттөрдү тартсаңыз болот. Дагы бир эскерте кетүүчү нерсе, терезеге күн тийип турган маалда каршы тартканга болбойт. Төмөндө сүрөттөр менен мисал кылып көрсөтө кеттим. Айткандай, жарыкка каршы сүрөт, видео тартканда болбойт. Себеп дегенде ал такыр сапатсыз жана караңгы болуп чыгып калышы мүмкүн. Ошол себептен эң биринчи жарыкка көңүл буруубуз керек. Мисалы, терезедеги гүлдү тартканда терезеге каршы тартпай, дал ушундай кылып сүрөттөрдү тартсаңыз, албетте сизге жагат деген ойдомун. Дагы бир эскерте кетүүчү нерсе, чак туш маалында адамды сүрөткө, видеого тартсаңыз анча деле чыкпайт. Себеп дегенде бул күндүн чагылышынан баягы орусча айтканда естественный сүрөттөрдү чыгара албайсыз. Видео тартаардан мурун сөзсүз түрдө максатыңыздар болуш керек. Мен мурунку сабакта да айтканмын, видео тартууга даярдануу аябай маанилүү. Мисалы, эң биринчи эле эмне тарта тургандыгыңыздарды билишиңиздер керек. Максатыңыздар болуш керек. Сиздер видео тартууга бара жатканда эң алгач максатыңыздарды аныктап алышыңыздар керек. Экинчиси, аба ырайын алдын ала баягы карап билип алышыңыз керек. Анткени аба ырайына жараша дагы сиздин кадрларыңыз, видеоңуздун атмосферасы болот да. Ошондой эле кайсыл жакка барып тартасыз, канча убакыт кетиресиз, ошол нерселерди тактап алышыңыз керек. Андан сырткары чек-лист деп коет. Бул ал жакка барганда сөзсүз түрдө тексттериңиз даяр болуш керек. Сиз ал жакка бара жатканда сөзсүз түрдө тексттериңизди, эмне тарта тургандыгыңызды даярдап алып барсаңыз, бул сиздин жумушуңузга жеңил болот. Ошондой эле шаймандарыңызды даярдашыңыз керек. Баягы микрофон, камера, штатив деген сыяктуу нерселерди даярдап алуу өтө маанилүү. Ал эми эрежелер сөзсүз түрдө ал жакта тарта турганда фонду туура тандашыбыз керек. Мисалы, фонду туура тандоо. Кандайдыр бир нерсени тартып жатканда фон аябай маанилүү. Андан сырткары күнгө каршы турбоо.
Төмөндө айта кеттик күнгө каршы турганда сүрөт видеолор кандай чыгарын. Ал эми үчүнчүсү бул варианттар менен иштөө. Мен сиздерге пландар тууралуу сабакты өтүп бергенмин. Бул жакта общий план, средний план, ошондой эле крупный план. Ушул пландардын жардамы менен сиз видеолоруңузду кызыктуу тартып жана эмоция кошуп бере аласыз. Ал эми видео тартууда телефондо таймлапс деген функция бар. Бул таймлапстын жардамы менен биз көптөгөн сонун кадрларды тарта алабыз. Эң алгач бул таймлапс деген эмне? Таймлапс бул узак убакыт бою объекттерге эмне болоорун көрсөткөн бат кыймылдуу видео. Көбүнчө биз таймлапсты эмнеге колдонобуз? Таймлапсты биз күчөтүлгөн кадрларга колдонобуз. Сиздер баягы интернет желесинде, Инстаграмда баягы бат-баттан үй жыйнап атканын же машиналар бат-баттан өтүп аткандарын көрөсүздөр го. Бул ушул таймлапс деген функциянын жардамы менен тартылган. Мисалга, сиз салон иштетсеңиз, салондо баягы телефонду коюп штативге ичинде эмне болуп жатканын, кардарлар келип атканын, баягы элдерди тейлеп аткандарын жана ошондой эле кантип баягы жумушчулар иштеп жаткандыгын көрсөткүңүз келсе, телефонду коюп тартсаңыз, 2 сааттык видеону 1 минутага батырып тартып берет. Бул функция таймлапс деп аталат. Ошондой эле бул таймлапска көбүнчө эмнелерди тартабыз? Баягы кинолордо көрүп жүрсөңүздөр керек, машиналар бат-баттан өтүп кетет, гүл чыгып ачылганы, күндүн чыгышы, адамдардын баягы шаардын ичинде быкылдап көп болуп жүргөндөрүн, ушунун баардыгын кинолордон көрүп келебиз. Бул ошол таймлапс деген функциянын жардамы менен тартылган. Ошондой эле биз видеолорду тартууда телефонубузда замедление деген функция бар. Бул замедление кадрда болуп жаткан этишти же болбосо кыймылдын жайлатылышы. Видео тартуу аркылуу биз сүрөт тартып, андан кадрларды кармап калсак болот. Мисалы, бул жерде сүрөттөрдү көрсөтсөм, бул биринчи сүрөттө суу чачырап аткандыгын көрсөңүздөр болот. Ал эми экинчи сүрөттө октун атылганы жайлатылган кадр менен көрсөтүлүп жатат. Андан кийинкиси ананастын сууга түшкөндүгүн. Мына көрдүңүздөр. Дал ушундай сүрөттөр замедление функциясынын жардамы менен тартылат. Ал эми дагы бир пайдалуу нерсе бул экспозиция. Экспозиция деген эмне? Жөнөкөй сөз менен айтканда, бул смартфондогу жарык менен иштөө. Мисалы, сиз телефондо видеого же сүрөткө тартып баштаганда экранды бассаңыз, бул фокус алат. Ошол фокус алганда дал ушундай бир сызык чыгат. Ошол сызык аркылуу сиз жарыктын деңгээлин карап, ошого жараша видеолоруңузду же болбосо сүрөттөрүңүздүн жакшы чыгышына салым кошо аласыз. Мисалы, бул жерде 3 сүрөт көрсөтүлүп турат. Экспозиция алынган эмес, бул биринчи сүрөттө сол жактан. Ал эми экинчи сүрөттө бул экспозиция бир аз түшүрүлгөн ылдыйраак. Ал эми үчүнчү сүрөттө экспозиция дагы түшүрүлгөн. Мынакей, көрдүңүзбү? Ал эми бул экспозициянын жардамы менен сиз баягы видео сүрөттөрдү жарыктын деңгээли менен жакшы сүрөттөрдү тартсаңыз болот. Ошондой эле ушул жерде керектүү нерсе бул Pinterest. Мен сиздерге жогоруда айткандай, Pinterest аттуу тиркемени Play Market'тен жана App Store'дон көчүрүп алыңыздар. Бул Pinterest'ин ичинен кирип, сиз өзүңүзгө көптөгөн идеяларды алсаңыз болот. Мисалы, мен Pinterest'ке кирип, фотопортреты женщин деп издедим. Бул жактан сизге өзүңүз дагы сүрөткө түшүүгө көптөгөн идеялар чыгат. Андан сырткары сиз дагы кандай кадрларды тартсаңыз болот, ошондой идеяларды дал ушул Pinterest тиркемесинен алсаңыз болот. Ал эми эстетика здания деп издесең, мисалы, эгерде сиз имаратты тарта турган болсоңуз, ушундай идеялар чыгат. Бул жакта идея ушунчалык көп, ошол себептен бул аябай пайдалуу тиркеме. Ошондой эле бул тиркемеден сиз сүрөттү кантип көчүрүп алсаңыз болот. Ал үчүн Telegram'да атайын Save as Bot деген Telegram бот бар. Бул ботко атайын сиз регистрация болуп койгон соң Pinterest'тен дал ушинтип сүрөттү таап аласыз. Таап алгандан кийин ушул жерде отправить деген жери бар. Отправить деп туруп сразу Telegram'га салсаңыз, Save as Bot деген ботко жиберсеңиз, ал автоматтык түрдө сизге сүрөттү даяр кылып берет. Анан ал жактан сохранить фото деп туруп өзүңүзгө сактап алып, каалашыңызча колдоно берсеңиз дагы болот. Ал эми тапшырма. Сиз бүгүнкү темадагы жарыкты колдонуу менен 10 сүрөт жана 5 видео тартышыңыз керек. Ошондой эле пландарды сөзсүз колдонуңуз. Баягы общий план, средний план жана
крупный план. Ошондой эле таймлапсты колдонуп 3 видео тартыңыз.